Ардактуу көрүүчү, Дүйнө Асель Ахмат менен программасы өз ишин баштады. Дүйнөдө эмне жаңылыктар болуп жатат, алдыда чогуу билебиз. АКШда күтүлүп жаткан бороон чапкындар метеорологторду кооптондурууда. Алдын ала божомолдор боюнча америкалыктар бүткүл тарыхындагы эң күчтүү жана кыйратуучу бороон чапкындарга даяр болушу керектиги айтылууда. Бороондордун күчөшүнүн себеби климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу экенин Алакан сайты жазды. Мындай коркунучтуу жыйынтыктарды көрсөткөн изилдөөнү Вашингтондогу энергетика департаментинин Тынч океан Түндүк Батыш улуттук лабораториясынын окумуштуулары жүргүзүшкөн. Иштин жүрүшүндө 1979-2000 жылдар аралыгында пайда болгон көптөгөн бороондор талдоого алынган. Эксперттер бороон чапкындар 1979 жылдан бери үзгүлтүксүз күч алып келатканын ачыкташкан. Темп глобалдык жылуулук күчөгөн сайын жогорулап келатканы байкалган. Бул кырдаал жээкте жашаган адамдар үчүн, ошондой эле оперативдүү синоптиктер жана чечим кабыл алуучулар үчүн терең мааниге ээ. Биз көрүп жаткан күчтөнүү тенденцияларына караганда, бороон чапкындар катуу болорун көрсөтүп турат. Бул бороон чапкындардын коркунучу биздин климаттын өзгөрүшүнө жараша өзгөрүшү мүмкүн экенин түшүнүү маанилүү, дейт изилдөөнүн авторлорунун бири Руби Люнг. Урагандардын пайда болушуна бир нече ар кандай факторлор таасир этет. Ал океандын температурасына жараша болот. Эгер океан ысык жана катуу шамалга дуушар болсо, тропикалык бороондор пайда болуу коркунучу күчөйт. Глобалдык жылуулук океандагы температураны ыраттуу түрдө жогору кармап тургандыктан, бороон чапкындын пайда болушу үчүн шарттар жыл сайын күч алууда. Бул океандын ортосунда эмес, жээкте болуп жатат, деди изилдөөнүн автору жана климаттануучу Картик Балагуру. Метеорологтордун айтымында бул олуттуу көйгөй. Анткени катуу тропикалык бороон чапкындар кыйроого, ал тургай өлүмгө же олуттуу кырсыктарга алып келет. Big roar! Violent tornado here! That's violent! Hello! Are you guys okay? Hello! Hello! Президент Жозеф Байден CNN телеканалына берген интервьюсунда Израилге АКШ берген курал Газа тилкесиндеги миңдеген адамдардын өлүмүнө себепкер болгонун биринчи ирет эл алдында мойнуна алды. Бул туурасында Спутник кабарлайт. Бул бомбалардын кесепетинен Газада жай жарандар каза тапты деген ал. Байденге Газа тилкесиндеги аскердик операция калк жыш жайгашкан Рафах шаарына жайылып кетет деген кооптонуулардан улам Израилге берилбей калган 2000 фунттук аба бомбалары боюнча суроо беришкен. Израилде өкмөттүн акыркы маалыматы боюнча 1200-гө жакын адам каза таап, 5000ден ашууну жарадар болгон. Ал эми Газа тилкесинде 34 миңдей адам набыт болуп, 78 миңдей көбүрөөк киши жаракат алган. Түркиянын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Өнжү Кечели Түркиянын Газага эң көп жардам көрсөткөн өлкө экенин айтты. Газага жеткен гуманитардык жардамдын 30%-ын камсыздаган Түркия ал жактагы палестиналыктарга эң көп жардам берген өлкө деген Кечели. 1908 тонна гуманитардык жардамды ташыган дагы бир кеменин Мерсин портунан жолго чыкканын белгиледи. Кечели 5066 тонна гуманитардык жардам ташыган дагы бир кеме Египеттен Эль-Ариш портуна токтогонун, жалпы гуманитардык жардам 52 000 тоннадан ашканын билдиргенин ТРТ жазды. Ирландия жана Испания баш болгон Европа биримдигине мүчө кээ бир өлкөлөрдүн 21 майда Палестина мамлекетин таанууну пландап жатканы айтылды. Ирландиянын радио теле көрсөтүүсүнүн кабарына караганда, Палестина мамлекетинин таанылышы боюнча Ирландия, Испания, Словения жана Мальтанын ортосундагы сүйлөшүүлөр артты. Сүйлөшүүлөрдүн уланып жатканын Ирландиянын вице-премьер-министри, тышкы иштер жана коргоо министри Мишаэл Мартиндин басма сөз катчысы да ырастады. Айтылган сөздөргө караганда, Ирландия жана Испания баш болгон Евро биримдиктин кээ бир өлкөлөрүнүн 21 майда Палестина мамлекетин тааный турганын жарыялашат. Белгилүү болгондо, Испаниянын жетекчилигинде лобби иштери жүргүзүлгөн Палестина мамлекетин таануу демилгесин Ирландия, Словения жана Мальта
Норвегия колдошкон. Палестина мамлекетинин учурда Евробиримдиктин 8 мүчөсү. Анын ичинде Болгария, Польша, Чехия, Румыния, Словакия, Венгрия, Түштүк Кипрден Рум башкаруучулугу жана Швеция тааныйт. Тажикстандагы айрым уюлдук компаниялардын абоненттери байланыш жана интернет үчүн тарифтер жогорулатылгандыгын билдирүүдө. Мегафон Тажикстандын бир нече абоненти Facebook баракчаларына майдын башында алар уюлдук байланыш менен интернеттин баасы жогорулатылганы жөнүндө СМС билдирүүлөрдү алышканын жазышты. Азаттыктын тажик кызматы 24 апрелде эле тарифтерди жогорулатуу маселеси боюнча Мегафон Тажикстан компаниясына жазуу түрүндө суроолорду жөнөтүп, бирок бүгүнкү күнгө чейин жооп келбеген билдирүүдө. 25 апрелде компания өз сайтына билдирүү жарыялап, бааларды жогорулатуу аргасыз жасалган кадам экенин белгилеген. Компаниядан тарифтер көзөмөлдөөчү органдардын биринчи кезекте монополияга каршы кызматтын уруксаты менен жогорулатылганын айтышкан. Жыл башынан бери Тажик өкмөтүнө караштуу байланыш кызматы уюлдук байланыш менен интернетке тарифтерди жогорулатууга каршы экенин бир нече жолу билдирип, компанияларды мындай кадамга барбоого чакырган. Байланыш кызматынын маалымат боюнча Тажикстанда уюлдук операторлордун абоненттеринин жалпы саны 8 миллиондон ашат. Алардын дээрлик 6,5 миллиону активдүү колдонуучу. Борбор Азия республикаларынын жарандары Орусиянын аэропортторунда жана жер бажыларында күтүлүп жатканы тууралуу кабарлар кеңири тарап жаткан чакта Өзбекстан араб өлкөлөрүнө жумушчу күчүн экспорттоону көбөйтүүгө аракет кылууда. Фергана облусунун губернатору Хайрула Безоровдун Жидда жолугушуусунун алкагында жетишилген макулдашууга ылайык Сауд Арабиясы Өзбекстандан 100 000 жумушчу кабыл алат. Эмгек мигранттарынын өз өлкөлөрүнө жөнөткөн акчалары Өзбекстандын экономикасынын маанилүү бөлүгүн түзөт. 2022 жылы бул киреше 16 миллиард 7 миллион долларга жетип, ички дүң продукциянын 21%-на барабар. 2023 жылы төмөндөгөнүнө карабастан которуунун көлөмү олуттуу бойдон калууда. Президент Шавкат Мирзиёевдин жарлыгы менен тышкы эмгек миграциясы боюнча департаменттин ыйгарым укуктары кеңейтилди. Эмгек миграциясын туура башкаруу максатында Улуу Британия, Бириккен Араб Эмирлиги, Венгрия, Германия, Латвия, Польша жана Япония сыяктуу бир катар өлкөлөрдүн Өзбекстандагы элчиликтерине аттешелер орнотулат. Россиянын президенти Владимир Путин менен Армениянын премьер-министри Никол Пашинян аймактык коопсуздукка байланыштуу маселелерди талкуулашты. Кремлден берилген маалыматка караганда Путин менен Пашинян борбор шаар Москвада өткөрүлгөн Евразия экономикалык биримдигинин саммитинен кийин Кремль сарайында жолугушту. Жолугушуунун басма сөзгө ачык өткөн бөлүгүндө сөз сүйлөгөн Путин экономикада кызматташууга маани бергендерин белгилеп, Армениянын Евразия экономикалык биримдиги өлкөлөрү менен өз ара соода көлөмү 14 эсеге көбөйдү. Эки тараптуу карым катнаштар да абдан ийгиликтүү болууда. Өз ара соода көлөмү 7 миллиард доллардан ашты. Соода жана экономикалык карым катнаштарыбызда буга чейин мындай сан болгон эмес. Албетте соода көлөмүнүн өсүшүнө башка аймакта коопсуздук маселелери да бар деди. Армениянын премьер-министри Пашинян да эки тараптуу карым катнаштар жана аймактык темалардын маанисин белгилеп, акыркы жолу өткөн жылы декабрь айында сүйлөштүк. Албетте ал күндөн бери кеңешилиши керек болгон темалар чогулду деди. Улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 79 жылдыгына арналган парад салттуу түрдө Кызыл Аянтта өттү. Парадты Россиянын президенти Владимир Путин кабыл алды. Иш-чарага конок катары бир катар мамлекеттердин башчылары чакырылган. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров да конок катары катышты. Иш-чарага Россиянын президенти Владимир Путинден тышкары Садыр Жапаров баш болгон 9 чет элдик лидердин катышканы айтылды. Маалымат менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Сиздер Дүйнө Асел Ахмат менен берүүсүн көрдүңүздөр. Кайрадан көрүшкөнчө.